Саламатсыздарбы, мен Жылдызбек Обозов клиникасында точный массаж кылам. Бул атлант түзөлгөндөн кийин точный массаж сөзсүз түрдө кылыш керек. Неге дегенде атланты кыйшаган омурткасы кыйшак болгон себептен көбүнчөсүн омуртка алсыз болуп, слабый болгон себептен омуртканы кармап турган эки мышца булчуңеттер катып кетет да. Байкеники да бул байке ошо атлант жаңы түзөткөн аябай катып кеткен. Улар эки мышца аябай катып кетет. Ушунун себебинен бул жакта өткөн кан тамыр, неф тамырлар бар. Бул каткан сайын ошолорду да кысат, башка келген кислород кандарда кысылып, жана баш оору, унчак болмой, бат эле ачуу келмей дагы ушундан себебинен да болот. Ана ушул спазма деп коет. Орусча бул дагы аябай зыяны көп да адамга. Бул бизге керексиз нерсе. Бул бош жатканда жумшак болуш керек эле, байке бош эле жатат, бирок түйүнүп алгандай катуу да, бул зыян да. Ушуларды биз точный массаждын себебинен ушундай бул чукуп жазылат да. Ушунун себебинен бул Кудай буйрса 5-6 күндө бир жумада бултулдабай жумшак болуп, адам өзүн жеңил сезип, мындай бирлер менен сүйлөшкөсү көңүл ачылып да жакшы болот. Азыр бул байкенин негизги себеби бул буту ооруп атат да. Бутуна берген экен. Могу жан баш бул жерден ылдый болуп калган, могу сол жак жагы ылдый болуп калыптыр. Омуртка кыйшайган себебинен ылдый түшүп кеткен. Анан ошонун себебинен буттары дагы бул эки буттун ар мындай теңегенде буттары дагы ушу ылдый түшүп кеткен. Сол буту узун болуп атат, мына согончоктон билинип атат, 1,50дей. Биягыда көрүнүшө бuyruq. Бул жерден дагы байкеники ошо кыйшайган себебинен седалищный нерв деп коебуз, ошол нерв дагы кысылып калган да. Ошо байке азыр кыйшайып калса, буту аябай ооруп, бу жерде жатканда да бутун бүгүп атат да, чыдай албай кетип атат. Ушулардын баарынын себебинен атлант түзөлгөндө бул омуртка акырындык менен түзөлөт. Бирок түзөлөт, бирок биз могу катуу булчуңдарды жумшартмайынча бул омуртканын түзөлүшү аябай кечигет да. Например, 5-6 айда омуртка толук түзөлө турган болсо, бул булчуңдарды жумшартып койбосок, түзөлүшү 1 жылга чейин убактысыз чоюлуп кетет. Ошон үчүн массаж деп, анан кийин ушу точный массаж болуп, ушулар жибилет, денедеги шлактар чыгат, кан айлануу жакшырат. Негизги эмеси ошо массаждын пайдасы, ошо атланттан кийин массаж алгыла деп рекомендовать этет тияктан врач өзү. Массаждын пайдасы ошол. Эртерээк адам түзөлүп, омурткалар эртерээк түзөлүп кетиши үчүн массаж алышса, эртерээк жакшы болуп атат, биз өзүбүз көрүп атабыз. Эгер кылбай, кээ бирлер албай эле кеткендер бар, эми ар кимдин шарттары кандай экен. Бирок алардыкыны баягы жакшы болушу убактысыз чоюлуп кетип атканын биз көрүп атабыз да. Биз ошо жана жогоруда көрсөткөн точный массаждан кийин да биздин талаптарыбыз бар, ушу көнүгүүлөрдү жазышыбыз керек да. Ар бир келген атлантты түзөтүп массаж алган пациенттер ушу көнүгүүлөрдү жазыш керек да. Ал көнүгүүлөрдүн пайдасы атлант салынгандан кийин омуртка түзөлөт да. Түзөлүп аткан убакта биздин көнүгүүлөрүбүз бар, ушу көнүгүүлөрдү жасап, омурткалардын жана ортосунда дисктерге кан айлануу жакшырып, жана омуртканын эртерээк түзөлүп кеткенсине бул көнүгүүлөр аябай пайда берет да. Омуртканын эртерээк түзөлүшүнө. Анткени биздин баарыбыздын кыймылдарыбыз, күнүмдүк кыймылдарыбыз баары эле эңкейип, мындай түзөлгөн эле кыймылдарда эч ким деген мындай бурлуу иштерди эле кылбайбыз, мындай көнүгүүлөрдү көп кишилер деле кыла бербейбиз да. Биздин ушу көнүгүүлөрүбүз ушундай омурткаларды мындай иштетип, ошол ортосуна кан келип, жана эртерээк түзөлгөнгө жардам бере турган көнүгүүлөр да. Көнүгүүлөрүбүздүн ошо биринчиси ошо омурткага тиешелүү, бул көнүгүүлөрүбүз ушундай отурган акыбалда эле, бир отургучта отуруп эле бут жерде тийип туруш керек дагы, мындай осанканы түзөп отурабыз дагы. Анан терең дем алып, анан демди чыгарып, мынтип колду артка коюп, мындай кылып кайрылабыз. Дем чыгып бүткөндөн кийин 5 секунд турабыз, дем албай. Анан дем алып келебиз да, кайра эле экинчи жагына дем чыгарып, экинчи жагына кетебиз. Бул көнүгүүлөрдү аткаруу менен ошо мен жана айткандай эле, ошо омурткалардын ортосуна кан келүү менен омуртка эртерээк түзөлүшүнө ушул көнүгүүлөр жардам берет. Муну эртең менен кечинде кылып туруш керек да. Андан кийин дагы туруп алып жасай турган көнүгүүлөр бар. Кийинки көнүгүү ушу туруп алып жасай турган көнүгүү, бул стенадан 20 сантиметрдей бир алысыраак турабыз дагы, буттун аралыгы ушу ийиндин эмесинде болуш керек.
Анан кийин мына көнүгүүбүз болсо жанагындай эле терең дем алабыз. Анан демди чыгарган акыбалда кайрылып алабыз. Демди чыгып бүткөндөн кийин дем албай 5 секунд турабыз дагы. Анан кайра дем алып келебиз дагы, демди чыгарып кайра экинчи жакка бурулабыз. Ушул упражненияны бир жагына 10 жолу, бир жагына 10 жолу 20 жолдан жасаш керек.